Саламдашуу салт эмеспи калкыма, саламдашып таанышамын жалпыңа, саламдашып амандашып баарыңа, таанышууну туура таптым калкыма. Конкурстун жеңүүчүсү болууга камынган окуучуңуздар Мамбетова Асема Урматовна 2010-жылдын 20-августунда Нарын шаарында төрөлгөн. Азыркы учурда ата-энемдин тарбиясында чоңоюп атам. 6 туугандын 3-сүмүн. Буйруса кыргыз элиме кызмат кылган калыс кыз болом. Кимиси артык падыша жигиттерди куралдандырып, ар бирине бирден күлүгат берип, батасын берип узатты. Бердибек шаарга келе жатканда бөксөрүп калган куржунун азык-түлүк менен толтуруп алган. Эл менен коштошуп жигиттер жолго чыгышты. Тойбос кандын ордосу 30 күндүк жол эле. Ал ордого жетүү үчүн Ала тоону ашып, андан кийин Чытырман Кара Токойду аралап, Көк деңизди кечип өтүш керек. Тойбос кандын Кызыл Дубалдуу шаары ошол деңиздин боюнда. Ал шаардын деңизге караган жагында чоң бакчанын ордосунда Тойбос кандын ордосу жайгашкан. Жигиттер Ала тоону ашып өткөнгө кете тургандай күл азык камдашты. Аны жүктөгөндө аттар жай жүрүп калды. Ала тоону ашкандан кийин Токойдон мергенчилик кылып куржунун толтурмай болушту. Падышанын шаарына Ала тоого чейин 1 күн жол жүрүп, тоонун этегиндеги коктуга түнөп калышты. Эртең менен эрте туруп, Ала тоонун аралап, жалгыз аяк жол менен жүрүп кетишти. Тоодон тоону ашуудан ашуу ашып, нечен жол басып, 7-күн дегенде тоо койнундагы көлгө келишти. Аттарын сугарып, начандарын толтуруп, өздөрү да жуунуп эс алышты. Жолду катар Бердибек куржунундагы күл азык менен түрдүү тамак жасап, туугандарын тойгузуп келе жатты. Сарамжал колдонгондуктан жолдон тамак аш түгөнүп калат деп эч ким корккон жок. Көлдөн чыгып, тынбай 3 күн жол жүрүп, Ала тоонун ары жагындагы кичинекей айылга келишти. Ал айылда башка шаарлар менен кыштактарга байланышы жок эле. Кыш да жакындап калган. Эл кыйналып, ачарчылык алдында турганын айтып беришти. Жигиттер кеңешип 1 күн аларга жардам бермей болушту. Бердибек элден айылдагы болгон данды чогулткула деди. Мергенчи жигиттер Токойго аң алууга кирип кетишти. Ал ордодо Бердибек чогулткан дан менен бүтүндөй айыл тое тургандай көчө жасады. Эл тоюнуп, күлкү чыгып, айыл шаңга толду. Сарамжал колдонсо тамак аш көпкө жетерин Бердибек түшүндүрдү. Мергенчи агалар алып келген жейрендин этин тустап, ыштап, сүрсүтүп сактоонун жолдорун үйрөттү. Кыштан ушинтип чыкса болорун айтты. Токой ичи мергенчиликке ыңгайлуу болгондуктан тамак аш кенен болот деп куржундагы азыгын элге калтырып коштошуп кетишти. Аттарынын жүгү жеңилдеп, Токойдогу 10 күндүк жолду 6 күндө басып өтүштү. Алар ошентип Токойдон чыгып, жарым күн жол жүрүп келечекте врач болгум келет. Врачтык кесипти тандаганымдын себеби папам да, мамам да көп ооругандыктан көп мезгилде врачтардын жардамы менен жакшы болуп, биздин маңдайыбызга келишет. Ошондуктан мен да бөлөк үй бүлөгө да жакшы маанай каалагым келет. Ар бир баланын ата-энеси менен чогуу жакшы маанайда болушун каалайм. Мен келечекте врач болсом, ишимди так аткарган, ар бир адамга жылуу мамиле кылып, айыгып кетишине себепкер болгум келет. Ар бир адамдын ден соолугу үчүн өз өмүрүмдү берүүгө да даяр болом. Түн уйкумду да ооруган адамдар үчүн кечем. Ар бир оорулууну өз убагында карап, жылуу сөзүм менен айыктырганга мүмкүнчүлүк түзөм. Колунда жок муктаж адамдардын көйгөйүн чечип, акча жок болсо өзүм төлөп айыктырам. Ар бир адам ден соолукта болушуна мүмкүнчүлүгүм келишинче аракет кылам.
Саламатсыздарбы? Менин жакшы көргөн жаныбарым коён. Коёндун эч кимге зыяны жок. Коркок жаныбар. Өзүнүн көлөкөсүнөн да коркот. Жүнүнөн жылуу жоолук байпак түйүп кийгенге болот. Коёндун этин жегенге да болот. Адамга үйүнө багып чоңойтуп, адамга жакын болгон жаныбар. Чуркаганда катуу, өзүнөн чоң жаныбарларга жем болбогонго тырышат.